Salam. 1 yanvar 2026 yıl. Bugün Пушкин тоқтарының өткен жылдың декабрь айының дағы жұмыртқа берушінің жиынтығын берейіндігім, айтып берейіндігім да, себептігінде күніге қаншадан туғатты жазып атқым да, салмақтарына чейін жазып атқам. Өзін ошо жұмыртқа қарай карандаш менен. Анан була декабрь айына олар 196 жұмыртқа берди. 8 тоқы бөлгөндө ар бири 24,5 болуп калат да. Бул мен ойлойм жакшы көрсөткүч. Бул орустар чыгарттыр. Мясо яичный деп, мясо яичный эмес, булар яичный мясо экен, берки легордорго караганда чоңураак экен. Жүндөрү майда, жеш анан нык да. Ама короз болсо 3,5 килограмм. Беркилерден жанында кичинекей көрүнөт болгону оор сөөктүү. Ошол жумурткасы оюнча жакшы. Анын көбүн туугандар эле талап кеткен. Өзүбүз мамашалар жаңы жылга деп эле бир лотоктой кетти, калганын дагы бир лотоктойун өзүбүз жедик үйдөн. Майда барат. Калгандарын бүт саткам. Бул байкуш астрологдор эле акырындан гүлөнүп келе жатышат. Алар 89 эле тооду. Эми алар ноябрдын аягында баштады да биринчи жумурткасын таштапчы. Алардыкы мындай эле буларга. Алардыкын алган сайын эле кошо жөнүнө жазып коюп аткам. Ошондо 10 тооктон эсептегенде бир 9 жумурткада ар бирине бөлгөндөчү. Эми андай деле болгон, бирөө эле байкуш тууп атты көп эле. Корозду көрдүңөр. Куйругун 90 градуска тик мындай. Мойну, аллары, кулак, таажы, көздөрү. Бүгүн болсо аркылар, астрологдор 5'ти. Булар 5'ти берди. Астрологдордук эң эле азы 49,8 грамм болду. 49,8 грамм болду. Чоңу канча 62 беле ошондой грамм. А булардык болсо эң кичинекей 53 грамм баягы эле тетиги. Буту сары да отпайм, тумшук буту сары ошол. Калгандары 60 тан үйдө. Январдын аягында зыңкыйгып калды да жана. Могу кечки суусун алып бергем. Буларда да жатаарда келип калбадымбы? Короздор ушундай болот экен. Ак, анан канат, жүндөрүн учтары кара. Майда тактар менен учтары эле. Ошол айтайын дегеним ушул болчу. Дагы суроолоруңар болсо комментарий калтырып кетсеңер болот. Билген тажрыйбамды мен бөлүшөйүн. Билбесем кечирип койгула. Мен деле жаңы үйрөнчүкмүн быйыл эле. Былтыр болуп калабы ошондо, былтыр эле баштадым ошондо. Анда деле бир кагылып согулуп бакканга жараша таза баккан жакшы экен да. Өзүнүн сапаттарын жоготпойт экен. Башка аралашканда жана брама, беркилер кооз чоң болгон эле алар. Кандай болгондо деле анан эми кооздугун жебейсиң да. Жумуртка өбүнесен. Анан убактысы келгенде дагы
Жақсынаққа 5 бармақ жасасаңар болады бұдан. Ошоланда. Көрүшкөнчө. Бүгүндөн баштап да санап баштадым кекти. Кийинки айдын жыйынтыгы кандай болот билбейм. Эми декабрь жылуу эле болду, анча-мынча эле. Сууктугуна карабай да тууп атышты. Эң аз дегендери бир эле жолу 4 тууптур. Калгандары 5тен кем эмес. Жакшы тургула, аман болгула. Дагы бир жолу жаңы жылыңар менен.